Дүйшөмбү 6 февраль Бишкек шаары. Октябрь районуна караштуу Улан-2 кичи районунда белгисиз кыз үйдүн үстүнөн секирип өзүн өлтүрмөк болгон. Куткаруучулар аталган дарекке барышып, кызды аман-эсен алып түшүп, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жалпы 10 куткаруучу тартылган. Шейшемби 7 февраль кар көчкү жүрүү коркунучу бар Жалал Абад жана Ош облусунун аймактарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жетектеген Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын аскер бөлүктөрүнүн артиллериялык тобу аткылоо жолу менен көчкүлөрдү чүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаршемби 8 февраль Баткен облусу. Кадамжай районунун Сухана айылында 120 чарчы метр жыгач устунду шифер жабылган турак үй толугу менен ичинде 2 сыналгы, компьютер, принтер, 4 килем, 20 төшөк, жыгач эмерек, 2 ашкана эмереге 9000 сом акча, кыздын себи, уктоочу эмерек, 2 паспорт, 2 диплом күйгөн. Себеби меш менен мордун туура эмес түзүлүшү. Бейшемби 9 февраль Ош шаары. Масалиев көчөсүнө жайланышкан Сонун фарм жоопкерчилиги чектелген коомунун жыгач устунду шифер менен жабылган болжол менен 625 чарчы метр дары дармек сакталуучу кампа жана бөлмөдөгү дарылар, 3 дана пластик терезе, эшик толугу менен күйгөн. Жума 10 февраль Жалал Абад облусу. Каракөл шаарынын Бишкек-Ош унаа жолунун 335-чакырымында Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай тосмону сүзүп алган. Натыйжада 1 адам каза болуп, 4 адам жаракат алган. Куткаруучулар окуя болгон жерге барышып, жаракат алгандарды медициналык тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жалпы 5 куткаруучу тартылган.